Уруулар менен байланышта болгондорду издөдө эмнеге аскер кызматкерлерин тартса болбойт? Мисалы алсак, Кытайда медиктерге жардамга аскер кызматкерлери келди. Ал эми биздин дарыгерлер күнү түнү дебей короолорго үймө үй барып, аларды сурап, ошол байланышта болгон жарандардын адрестерин, даректерин өздөрү издеп жатышат. Аларга ушундай бир кандайдыр бир көмөк көрсөтүп жүгүн жеңилдетсе болбойбу? Бул маселе деле бизде чечилген, анткени деген жанакындай дарегинде табылбай алгандары болуп атат, же башка областтарга кетип аткандар бар. Бул боюнча маалыматтардын баары чогултулуп туруп, ошо жанакындай штабтарда маселелер каралып, бири-бирине өткөзүү процесси бар. Биздин ушу даректерде жок болуп калган, же болбосо жанакындай бир мүчүлүктөр болсо, биз ички иштер министрлигинин адистерине, сотрудниктерине кайрылып, бул чараны деген ишке ашырууга аракетибиз бар. Биргелешип иштелип атат. Рахмат. О военной мобилизации медиков министр сказал, что он не дал объяснения, каких специалистов. Извиняюсь, о военной мобилизации медиков министр сказал, но он не дал объяснения, каких специалистов, зачем, куда отправляют и сколько их нужно на самом деле. Да, сегодня этот вопрос прорабатывается, идут совместные обсуждения этого вопроса. Призыву подлежат специалисты, которые нам нужны в части организации эпидемиологических обследований и проведения противоэпидемических мероприятий. Это врачи-эпидемиологи, помощники, возможно, лаборанты.